Кыргыз Телекомдон Санарипке өтүү боюнча 4 баскычтуу долбоорунун биринчи этабы менен Санариптик жана Спутник теле берүүлөрү ишке кирди. Эми өлкө аймагынын 60%га жакыны телевизорго кошумча ресивер аппаратын алуу менен Санариптик телеканалдарды көрө алат. Долбоордун экинчи этабы кийинки жылга пландалса, 2016 жылы Кыргызстан толугу менен Санарипке өтөт. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү өкмөт акысыз ресивер аппараттар менен камсыз кылат. 8 социалдык пакет каналдардан регион деген канал болот. Бул жерге областтык телеканалдардын баары кошулуп, региондордо кандай маалымат, жаңылыктар болгонун көрсөтөт. Буга кошумча дагы Санариптик телеге өткөндө, мына бул жерден көрсөтпөдүбү, сигнал оң болот, телевизордо картинка оңураак болот деп, бирок ошого приставкалар керек. Ушу приставкаларды социалдык жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө кошумча бюджеттен мына бөлүнүп, буюрса министрлик аркылуу таратылат. Стандарт телевизорлорго коюлуучу ресивер аппараттары базарда 1,5 миң сомдон 3 миң сомго чейин сатылат. Бирок аппараттын сапатына жана иштөө мөөнөтүнө эч ким кепилдик бербейт. Дегени менен Санарипте чагылдыруунун сапаты жакшырып, алыскы тоол аймактарда белдүү телеканалдарды көрүүгө толук шарт түзүлөт. Орто Азия мамлекеттери боюнча алгачкы Спутник алган антенна дал ушул жерде орнотулган. Бул аппараттын жардамы менен бир гана коомдук биринчи каналдын Баластан музыка жана маданият каналдарын, ары жагы Орусия, Монголия, бери жагы Түркия баш болгон дүйнөнүн 13 мамлекетинен көрүүгө болот. Кыргызстан эмки жылдан тартып толук түрдө Санариптик берүүгө өтөт. Эске салсак, 2006 жылы Женевада өткөн эл аралык жыйында 101 мамлекет менен бирге Кыргызстанда 2015 жылдын жай айынан тартып Санариптик берүүгө өтүү боюнча убада берген болчу. Сүймөнкул Идрисов, Азамат Кыдыр Токтоев, коомдук биринчи канал.